Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтты. Мусулмандар 73 бөлүккө бөлүнөт дегенде, аны тастыкташ үчүн эмес, ошол нерседен эскерип сак болгула деп. Мусулмандар ушу бөлүнүп жарылып аткан убакытта силер бөлүнбөстөн эмне Аллахтын китебине кармангыла, жамаат болгула деп атат. Менин үммөтүм 73 бөлүккө бөлүнөт деди. Ошолордун бирөөсү гана ийгиликке жетет. Ошолордун бирөөсү гана туура жолдо деди. Ал кайсы дегенде алар жамаат деди. Жамаат дегенде кайсы жамаат? Акыйкатта Куран сүннөттүн үстүндө болгон жамаат. Ибн Масуд радыйаллаху анху айткандай, сен Аллахтын таатында, Аллахтын ибадатында туура жолдо болгон болсоң, жалгыз болсоң дагы жамаатсың деди. Демек Куран сүннөттүн үстүндө жүргөн адам ошол жамаат болуп эсептелинет. Жана ошондой эле башка хадисте айтат: "Фаиннаху ман яиш минкум фасара ихтилафан касира фаалейкум бисуннати ва суннатил хулафаир рашидин." Силердин кайсы бирөөңөр көп жашап калган болсо, көптөгөн талаш тартыштарды көрөт. Тагыраак айтканда, мусулмандар бөлүнүп жарылат дейт. Ошол учурда эмне кылыш керек деди? Силер менин сүннөтүмдү жана мени халифа рашид болгон Абу Бакр, Умар, Усман, Али радыйаллаху анху, ошол 4 сахаба халифа рашидтер. Ошолордун жолуну, сүннөтүнү азгы тишиңер менен катындай катуу тиштесеңер, ошондой катуу кармангыла деп атат. Бөлүнүп жарылган учурда. Демек ушул жалпысынан шариятыбыз ынтымактуулукка, динде ынтымактуу болууга чакырат.